Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус. Бул оорунан кандай сактанабыз жана андан коркпоо үчүн эмнелерди кылуу зарыл деген өңүттө бүгүнкү сөз болмокчу. Студияда мен Бегем Садыкова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү конокторубуз Асанбек Каракозуев, журналист, жана Кызыл Ай коомунун кызматкерлери Кылымбү Ибраимова жана Асан Дастандар келишкен. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле суроо, коронавирус бул деген органдарды сезгенүү оорусу. Бул ооруга кандай курактагы адамдар кабылышы мүмкүн деген суроону биз Кызыл Ай коомуна биринчиден берип көрсөк, бул жөнүндө тереңирээк айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Бул эң биринчиден бул жашына карабайт. Кайсыл жашта болбосун, бул кооптуу болот, жугушу мүмкүн. Жалаң эле азыркы учурда көп суроолор кезип атат. Бизде жалаң эле кары картаңдар эмес, баардык жаштагы адамдарга жугушу мүмкүн бул оору. Рахмат чоң. Эң негизинен алганда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирусту пандемия деп жарыялады. Пандемия деген жугуштуу оорулардын бир нече өлкөлөргө, континенттин калкына массалык түрдө таралышы экенин билдирет экен. Дүйнөдө кандай тарап жатат? Географиясы кандай болуп жатат? Асанбек мырза, сиз бул маселе менен көптөн бери иштеп келип жатасыз. Сиз тереңирээк түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Негизинен бул коронавирус дүйнөгө жайылышы аябай элди кооптондуруп койду да. Анын ичинен баягы социалдык тармактар аркылуу дагы тараганы аябай мындай эл кооптонуп калды. Азыр ага чейин дүйнөгө таралганы боюнча маалыматты айтып өтөйүн. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тараткан маалыматка караганда бүгүн 10 мартка чейинки маалымат бул Кытайда 80.900 адамдан өттү жуктурганы, анан көз жумгандар 3000ден өтүптүр. Экинчи орунда Италия болуп атат экен. Италия Европада ушу Италияда аябай көп жайылып баратат. Азыр Италия карантинде калды толугу бойдон. 15.000ден ашык адам жуктуруптур, 1000ден ашык адам көз жумуптур. Андан кийин эле буга чейинки маалыматтарда Түштүк Корея экинчи орунда болчу. Азыр экинчи орунга Италия чыкты. Түштүк Корея аябай жакшы, эффективдүү күрөшүп аткандыктан алар жугуп кетүүнү алдын алышып, азыр 4-чү орунга түшүп калды. Азыр 3-чү орунга Иран чыкты. Иранда 10.000ден ашык адам жуктуруптур дагы, 500гө жакын адам каза болуптур. Андан кийин 4 орунда ошо Түштүк Корея, анан Испания, Франция, Германия, АКШ, Швейцария, Норвегиялар болуп келатат. Негизинен алганда ушундай маалымат экен, акыркы 10 мартка алынган. Ал эми негизинен алганда коронавирус инфекциясынын жайылышы алдын алуу максатта ошто дагы бир нече иш-чаралар болуп өтүүдө. Алардын ичинде массалык иш-чараларды токтотуу дагы жарыясын эске алып туруп, кандай иштер жасалып жатат деген өңүттө биздин кабарлар бөлүмү атайын сюжет жасашкан. Азыр көңүлүңүздөрдү ошого бурсак, андан кийин улантабыз. 21 март өлкө боюнча Нооруз майрамы белгиленбейт. Концерт, спорттук иш-чаралар, ошондой эле массалык жыйындарды уюштурууга да тыюу салынды. Мындай чектөөнү өкмөт Кыргызстанга коронавирус илдетин киргизбөө алдын алуу үчүн чыгарган. Мага чалышып, анан баягы. Маселен, эстрада ырчысы Венера Назаралиева 8 март күнү Ош шаарында концерт өткөрмөк болгон. Бирок бир күн калган күнү өкмөттүн чечими менен жокко чыгарылды. Сахна жасалгасынан тарта афишалардан бери чыгарган ыр чайым жалпысынан $3000 чейин чыгашага учурады. Бирок ал элдин саламаттыгын ойлоп, концертти өткөрбөөгө макулдук берген. Билеттердин дээрлик бардык 600дөн ашык билет сатылган. Кайтарып берип атабыз, эми чыгымдарды төлөгөнгө аракет кылып атабыз. Анан элдер кайерден билетти, кайсыл жерден алса, өзгөчө ушул театрдын кассасынан алган билеттерин келип алып кетип атышат. Андан сырткарыда башка жерлерде сатылды. Ушул кайсыл жерде болсо, ошол жерден билеттерин акчасын келип алып кетсе болот. Элдер түшүнүү менен эле кабыл алдыбы? Кандай нааразычылык болгон жок? Эми нааразы болгондор да болот экен. Мен бир күн мурун өзүм соц тармакка өзүмдүн кайрылуумду жүктөдүм.
Оштогу Бабур театрында дагы коодул ырчылардын концерти белгиленип калган болчу. Атүгүл кассада билеттер дагы сатылып бүткөн эле дешти. Бирок оорудан сактануу үчүн чыгарылган токтом иш жүзүндө аткарылды. Биз ошо боло турган күндөрдүн бери бизге арена залдан файдалануу үчүн кандайдыр акча төлөйт эле. Ошо акчаларды биз кайтарып бердик. Алар дагы өз билеттерин маалым болушча менин билишимче алар дагы зрительлерге кайтарып берген. Калды дегенден алысмын. Мисалы ички мекемелердин ичинде иш-чаралар өз нугунда өтүп жатат, иштер өз нугунда алып барылып жатат. Ошондой багытта ушундай нерселер жугуштуу оорулар көбөйүп кетпесин үчүн алдын алып, ошол баардык иш-чараларды токтоттук. Адам көп топтолгондордун бири мечит. Бул ыйык жайда дагы тазалыкты сактоо, оорулардан оолак болууга муфтияттын буйругу чыкты. Кечээ атайын түлөө дагы өткөрүлгөн. Жума күндөрү болсо адамдарды көпкө кармабай убагында чыгарууга көңүл бурулуп жатат. Эми баяндар биз атайын муфтияттын буйругу бар. Ошол негизинде саат 12:30 баштап 2-де бүтүрүү. Ошол нерсени ишке ашырып эле ошондой эле кармап турат. Биз ошол убакытны так сактоону карап атабыз. Созбоо, ошол көрсөтүлгөн убакытта бүтүрүү. Кечеги жумаларда негизинен ушундай болду. Деген менен базарларда, мектеп, окуу жай, бала бакча сыяктуу коомдук жайларда дагы эл көп болот. Мындай жерлерде кантип коопсуздуктун сакталары азырынча айтыла элек. Белгилей кетсе, коронавирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн атайын республикалык штаб түзүлгөн. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак. Коронавирус оорусун алдын алуу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Биздин сюжетке байланыштуу кылымбүбүз сизге мындай суроода, жана сиз башында айтып өттүңүз, бардык курактагы адамдар бул ооруга чалдыгып калышы мүмкүн деген. Эми негизинен мына чоң массалык иш-чараларды, массалык элди чогултуучу иш-чараларды токтотуу бул дагы бир алдын алуу жолу да. Андан тышкары дагы эмне кылуу керек деп, эмне кылуу зарыл деп айта аласыздар? Алдын алуу үчүн бул элементарлуу эле өздүк гигиена сактоо эң маанилүү болуп эсептелет. Ошол максатта биз Кызыл Аяк коому элдердин арасында маалымат жайылтуу боюнча маалымат айтып атабыз, кандай жолдорду алыш керек. Бул жерде элементардуу эле колду жууш керек, андан мүмкүн болушунча кол менен бетти, көздү кармабаганга аракет кылышыбыз керек. Андан кийин мисалы жаныбарлар чийки эт болсо чийки этке бөлөк тактай, андан кийин бышырылган этке бөлөк тактай алып, ошол элементарды үйдө мүмкүн болушунча желдетүү болуш керек. Эгерде адам болсо мүмкүн болушунча суюктук сууну көп ичсе, ошол эң негизги максаттар болуп эсептелет да. Андан дагы сырткары бул мисалы коомдук жайларда болсо мүмкүн болушунча эгер зарылчылык болбосо чыкпай эле койгонго мүмкүн болот. Анан көпчүлүк жерлерде 1 метрден жакын болбош керек адамдарга. Анан жөтөлгөндө, чүчкүргөндө бет капты колдонуш эң зарыл болуп эсептелет бул жерде. Асан мырза, сизге суроо, сиз өзүңүз кандай личный гигиенаны, өздүк гигиена кандай сактап жүрөсүз мына пандемия деп жарыялангандан бери? Анан мына алдыңызда турган маскалар жөнүндө сөз кылып өтсөңүз. Саламатсызбы? Мен өзүм айтып кетсем, мен ар бир тамак ичүүнүн алдында колумду жууйм, эрежеси боюнча жууйм. Андан тышкары жөтөл этикетин элдерде талап кылам. Эгер жанымда адамдар мени карап чүчкүрүп аткан болсо, ага же болбосо жөтөлүп аткан болсо, ага айтып коем. Маска боюнча айтып кетсек, маскалардын 3-4 түрү болот негизи. Биринчиси бул медициналык маска, мындай жөнөкөй. Бул маска бардык жерде эле сатылат, арзан эле турат. Андан тышкары дагы башкача күчтүүрөөк маскалар бар. Алар респиратордук полумаска деп аталат. Булар көпкө чейин колдонсо болот. Анан кийин коопсуздук күчү аябай тереңирээк бунукучу. 2-3 түрлөрү бар. Бунун ар кандай түрлөрү бар. Мына окшогон, лепесток окшогон түрлөрү жана мына окшогон бетти толугу менен жаба турган маскалар болот. Бул кийүү эрежелери дагы бар да, бетке тагуу эрежелери. Негизи респиратордук
маскалардын өзүнүн кийүү эрежелери бар. Рухсат берсеңиздер, көрсөтүп берип кетейин. Биринчиден ылдыйын өткөзүп алабыз баштан. Анан мына үстүңкү немеси калбадыбы, резинкасы. Ошол ылдыйга кетет, моюн жакка. Ылдыйкы резинкасы бул үстүрөк жерде калып кетет. Оз жакка алып келебиз. Мурун кийип алгандан кийин мурунду текшерип коебуз. Мурунду жакшы жабыш керек. Ылдыйкы резинкасы мен айтып кеткендей эле өйдөрөк жакта X формасында мындай болуп, Азыр формасы X болбой наоборот болуп калды. күзгүгө карап тагыныш керек экен да. Күзгүгө карап тагынса болот негизи. Адам сезими күчтүү болсо мындай эле тагынса болот. X формасында тагыныш керек. Анткени X формасында тагынганда маска жакшыраак бетке жабышат. Болду, ушундай эле немеси. Бул маскаларга кошумча дагы эмеңиз барбы? Мен толуктап кетсем, масканы кайсыл учурда тагыш керек да? Бизде азыр көбүнчө эле аптекаларга барганда маскалар жок болуп, элдин арасында паника болушу мүмкүн, сөзсүз түрдө эле маска. Масканы кайсыл учурда тагыш керек? Качан өзү мына ушул ойруу оорулар, дем алуу органдарын сезгенүүсү байкалганда, жөтөлүсөңүз, түшкүрсөңүз, ошол гана тагынсаңыз болот. Же болбосо ошо дем алуу органдары сезгенген оорулууну карап жатканда, же дарылап жатканда, ошол гана учурларда тагынуу керек зарылчылык бар да. Ошондо гана сиз башка бирөөлөргө жуктузбаш үчүн эле. Андан эгерде коронавируска токтолуп кетсек, коронавирус ошол именно ошол маска аркылуу гана сактап кала албайт бул учурда. Анын баягы бөлүктөрү өтө майда болгондугу үчүн бул маскадан оңой эле өтүп кетиши. Бирок бул маскаларды канча убакытта алмаштырып туруш керек? Масканы алмаштырганда, качан уже маска нымдана баштаганда, бул өтө зарыл болуп эсептелет, сөзсүз түрдө алмаштырып туруш керек. Анан бир бул одноразовый деп айтып коебуз бул маскаларды. Одноразовый маскаларды бир нече жолу колдонууга бул тыюу салынат бул учурдачы. Анда зыян эле келтирип алат адамдар өзүнө. Рахмат. Эми Асанбек мырза, сизге суроодо, сиз мына коронавирус деген оору чыккандан бери өздүк гигиенаны кандай сактап калдыңыз? Мен өзүмдү айтып өтсөм, мен тынбай эле кол жууганга эми баргым келет да. Эшиктен кирсем деле, бир жакка барып келсем деле колумду эле жууганга эме болуп атпаймынбы? Сиз өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай чараларды колдонуп жатасыз? Мен дагы ошо укканыма карап колумду жууп атам. Анан коомдук транспортко түшпөгөнүмө байланыштуу ал жактан мен кооптонгон жок дагы. Бирок менин үй бүлө мүчөлөрүмө айтып атам, этияттагыла. Бирок мектептерде балдарым окуса, мектепте кандай болуп атат, эжекелер, агайлар айтып атабы, эмне кылыш керек экендигин деп айтып атам. Бирок маалымат бир аз аздай болуп атат балдарымдачы. Анан мен өзүм айтам, андай кылгыла, мындай кылгыла, ушундай айтып атышат экен. Таң калган жерим, ушу мектепте бир аз маалымат азырактай болуп атат да. Анан үйдөгүлөрдү мен аябай кайра аркасынан түшүп, колуңду жуудуңбу деп сөзсүз тамак ичер алдында колун самындатып жууп, 20 секунд атат, биз 20 секундтан көбүрөөк жуудурганга аракет кылып, ушуга аракет кылып атабыз да. Бизде Кыргызстанда ошол вирустун, аты жаман вирустун келбей эле койсун, алдын алуу чараларын ушинтип ар бир адам жасаш керек экенин түшүндүм да. Анан мен бир нерсени да кошумчалап өтөйүн. Япониянын эли ушундай маданияттуу экендигин дүйнө жүзү билет. Аларда ушул вирустун жайылып кетишине баягы менталитети дагы тоскоол болуптур да. Өзүн эле ойлобой, башка адамды, өзгө адамды дагы ойлоп, ошонун коопсуздугун ойлоп атыптыр. Ошодон биз сабак алышыбыз керек да, биздин эл дагычы. Өзүң эле эмес, башканын дагы коопсуздугун ойлоо. Бизге келе элек болсо дагы сен алдын ала ошо коопсуздук чараларын көр дегим келет да.
Асанбек мырза, мен бир байкап калдым, сиз айтып жатканыңызды. Жана өздүк гигиена биринчи ирет турат, анан айлана чөйрөнү коргоо, урматтоо, мындайча айткандачы. Анан ушу колду мынантип жууш керек экен деп айтып жатканыңызды угуп калбадымбы? Ушул жөндө дагы бир айтып өтсөңүз, кандай биз самдап эле чыгып кетебиз, туурабы? А сиз айтып аттыңыз, кандайдыр бир эмелерди көргөзүпчү. Аны жанагы дүйнөлүк маалымат каражаттарынан көрсөтүп атат. Атайын дарыгердин мисалындачы, дарыгер өзү көрсөтүп атат. Колду жууганда самынды аябай жакшылап эзип алып, анан кийин колуңуздун мынандай кылып алып жууп, көпкө чейин 20 секунд атат. Мен мисалы адан көбүрөөк эле жууп атам. Ушундай кылып аябай жууп, мүмкүн дарыгерлер дагы айтып беришер. Мен ушундай кылып атам да, көргөнүмү жасап атам. Эми гигиеналык, өздүк гигиенаны сакташ үчүнчү. Рахмат. Эми мына биз Японияны айлана чөйрөдөгү адамдарына урматтоо деп атпайбызбы? А биздин өзүбүздүн менталитет ушул коронавирус оорусун жайылып кетпөө үчүн жанагындай массалык чогуу майларыбыз бар, аштарыбыз бар дегендейчи. Ушул жөнүндө да сиз изилдеп көргөнсүз, мен билемин, ошондуктан сиз ушул жөнүндө да айтып өтсөңүз. Биздин менталитет ушуга жол береби, бербейби? Негизи буга чейин дагы ушу ынтымак ТВнын биздин каналдын эфиринен дагы чыккан, көрүүчүлөр билсе керек. Бизге келбей эле койсун, эгер келе турган болсо, биз анын бетин аргысын, бизге келе турган болсо, биздин менталитетибиз анын оорунун тез жайылып кетишине мүмкүнчүлүк түзүп берип коебу деген кооптонуу жаралды. Менде дагы, башка адамдарда дагы, мисалы биз көп адамдар менен сүйлөшүп калабыз, ошолордон дагы пикирлер айтылат да. Эмнеге биздин менталитет коронавирустун жайылып кетишине шарт түзүп коюшу мүмкүн? Анткени биздин менталитетибиз япондорго, же орустарга, же европалыктарга окшошпойт. Биздин Орто Азиядагы менталитет башкача. Эмнеге? Биздин элибиз, мисалы, эки адамдын башы бириксе эле аш жейли деп чогулат. Себепсиз. Канча убакыт, бир кыйла убакыт жолукпай калса эле, жолугуп калса, көрүшпөй калып жолукса эле, жүрбөйсүңөр аш жейли деп. Же болбосо жолукпай деле башка убакта деле ай сайын аш уюштурушат. Биздин аялдарыбыз жакшы салт кылып алышкан бир адаты бар. Черный касса деген, алтын сандык деп коебу. Черный кассага дайыма топтолот. Ар ай сайын бир адамдын мисалы 7-8ден черный кассасы бар. Бийлик эгерде коомдук маданий массалык иш-чараларды токтотууга кече буйрук чыкты өкмөт башчынын. Эми ал иш-чаралар өтпөсө, бирок биздин коомдук транспорттук пайдалануу деген, базарларды деген, жана жогоруда айткандай себепсиз эле бир жерге барып алып отуруп сөз сүйлөшүп ушундай кылганы биздин менталитет да. Айрыкча акыркысычы, ушул нерсени болтурбай эле жасабай эле кое туруу туура болот да. Баягы черный кассага барып, себепсиз жолугушууларды уюштуруп, дагы жамандык жакшылык деген бар. Мисалы жакшылыкка алыстагы мамлекеттерден бери келишет. Жамандыкка деле ошондой. Бир жылдык өткөрө турган болсо дагы алыстан келиш керек. Эгерде бир адамдын жакын өтүп кетип, ар жерде Куран окута турган болсо, ага барбай коюу деген такыр элден чыгып калуудай сезилет. Мындайча айтканда, биздин менталитетибиз ушул коронавирустун тарап кетишине мүмкүнчүлүк түзүп берип койбойбу деген кооптонуу жаралып турат да. Ошон үчүн жаман айтпай жакшы жок. Элдин ар бири мамлекеттин аткарып жаткан ишин сындай бергенден сырткары, бирөө бир демилге көтөргөндү сындап, билип-билбей комментарийлерди жазып, мисалы, билип-билбей сүйлөй бергенден сырткары, ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин ойлош керек да. Ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигинен сырткары, мына япондорду мисал алдык. Айланаңыздагы адамдардын дагы жоопкерчилигин сыйлашыңыз керек. Анын коопсуздугун ойлошуңуз керек. Сыйлаш керек. Демек, ар бирибиз ушундай жоопкерчиликке мен бара аламбы, канчалык адекваттуумун деген суроого жооп издеш керек да. Ошого карап, өздүк гигиенаны сактап, дарыгерлер айткандай, кадам ташташыбыз керек. Биз алдын алышыбыз керек, бизге келбей эле коюш керек да.
Жана социалдык тармактарда жүрөт эле го. Тигинин эме болуп калыптыр, Ооба. коронавирус болуп калыптыр. Аны ошо- барып көрбөсөк болбойт, уят дегендей Ошол эле сөз. биздин менталитетибиздин эми бул күлкүлүү болгону менен бул чындыкка жакыныраактай болуп калып атат да. Бул күлкүлүү пост болду эми бул мыскылдаган сыяктуу жазылган өзүчө. Элдин менталитетинчи. Жана жогоруда айткандай эле жамандык жакшылыктарга, тояштарга, себепсиз жолугушууларга чогулуунун бир мисалы болуп калып атат да алчы. Коронавирус менен ооруп калыптыр, сурап койбойбу? Уят болобуз анда адам антпесе Мени дегендейчи. көрүп кеткели эле дейт да жана эле. Кыскасы ушундай нерселерибизди биз дүйнөлүк мындай башка элдердин менталитетин албай эле коелу. Бирок өзүбүз үчүн коопсуздукту сакташыбыз керек да. Кандай болбосун? Биздин салтыбызга сиңип калган нерсени ажырата албайбыз. Бирок ушундай мына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып атат, коронавирустун пандемия деп атады. Пандемия деп атады. Демек биз ар бирибиз сактанышыбыз керек. Ар бир адам. Рахмат чоң. Алдын алуу темасын улай кылымбуу сизге суроодо, сиздердин уюм кандай иш-чараларды азыркы күндө өткөрүп жатат? түштүк борборубузда жайгашкан Нурзаман мекемесинде ошол жерге катышуучуларга, ошол жерге келген конокторго кадимки эле элементарный эмнелерди жугуш керек. Аларды туура маалымат берүү, ар кандай паникага түшүрбөш үчүн туура маалымат менен камсыздоо иш-чаралары өтүп жатат. Буларды биз маалымат берүүнү атайын жыйынабайбыз. Кайсыл жерде коомчулук чогулган жерлерде гана ошол жерлерде мындай маалыматтарды орус тили, кыргыз тилинде маалымат баракчаларын таратып жатабыз. Эгерде биз айтканды укпаса дагы, үйүнө барганда дагы окуп коюп, ошол маалыматты жеткирүү негизги максатыбыз болуп эсептелип атат азыр. Жана Нурзамандан тышкары да кайерлерде өткөрдүңүздөр? Анын элдин сиздерге болгон мамилеси кандай болуп жатат? Түшүнүү менен мамиле кылып жатышабы? Элдин мамилеси аябай жакшы, кабыл алуусу жакшы, алар түшүнүп эле атат. Эмне үчүн булар иш-чара биз барганда эле эмне иш-чараларды өткөзүп жатабыз. Ал эми кайсыл жерлерде өткөзүп жаткан жерибиз бул ушул Ош облусунун 7 районунда бүткүл Кыргызстан боюнча эле өтүп атат. Кызылай коому ушул 7 областта тең өкүлчүлүктөрү биздин ыктыярчылар менен биргеликте ошо элди маалымат жеткирип жатабыз. Ал эми Ош өкүлчүлүгүнө кайтарылсак, бул 7 райондо эле ар бир райондо биздин ыктыярчылар бар. Алар уже окулган, мындай баракчаларды алган, алар дагы ошо элдерге, эл чогулган жерде, мектептер арасында үйрөтүп атышат болчу. Ошону окуп берсеңиз, кандай маалымат бар ал жерде? Жеткиликтүү тил менен жазылганбы? Бул аябай жеткиликтүү тилде иштелип чыккан баракча болуп эсептелет. Мисалы, эгерде биз базарларда уже адам көп келет. Эгерде базарда иштеп жатканда кандай эмнелерди кылыш керек? Ошолорго дагы ылайыкташтырылган. Ошону базардагысын окуп өтөсүзбү? Мисалы, базарда иштей турган болсоңуздар, эгерде мисалы төмөнкү эрежелерди колдонууга, жаныбарлар жана жаныбар тектүү азыктар менен байланышкан учурда коргоочу халаттарды, кол каптарды жана бет каптарды таңгыла жана иштеген жерлериңиздерди таза дезинфекциялап жүрүңүздөр деп айтабыз. Анан үй бүлө мүчөлөрүңөргө булганга жумушчу кийимдер жана бут кийим менен байланышта болбосуна аракет кылат деп ошентип айтабыз. Ал эми үй кожойкелерине болсо атайын мисалы турай турган такталарды ар башка кылуусун суранабыз. Бул жерде андан кийин кайсыл учурда масканы тагуу керек? Бул учурда кайсыл учурда эмне үчүн маска тагышыбыз керек, кайсыл учурларда бул эмнени бизге кандай кооптуулукту жаратат деп ойлойбуз да. Кийинки иш-чараңыздар каякта болот ошондо? Мындан кийинки иш-чараларыбыз вуздарда болот, мектептерде, жогорку окуу жайларында ушул анан мына кийинки жумадан 1-күндөн баштап аскер кызматкерлерине өткөн атабыз. Аларды ушул маалымат менен жеткирүү, ушул камсыздоо пландаштырылып атат. Асанбек мырза, сизге мындай суроо да. Сиз бул маселе менен көптөн бери иштеп келе жаткандыгыңызга байланыштуу массалык маалымат каражаттарында коронавирус оорусу жөнүндө туура маалымат берүүдө жанагы элди дүрбөлөңгө салып албоо, алар биз көтөрүп жаткан маселенин алдын алууну, туура кабыл алуу жолдорун кантип жолду соктолот? Негизи ушул маанилүү маселе болуп атат. Эл үчүн дагы,
массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн да маалымат таратууда, анан маалымат алуудагычы аябай орчундуу маселе бул. Коронавирустун жайылышы дүйнөлүк басылмаларда дагы, анан ошол эле кезде улуттук, жергиликтүү басылмаларда, жалпы маалымат каражаттарында жаңылыктардын топ башында турат, келе жатат жаңы жылдан бери эле. Ушул маалымат таралып аткандан кийин элдин арасында дүрбөлөң башталды. Бир эле мамлекет эмес, бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча дүрбөлөңгө түштү. Кооптонуу башталып атат. Маалыматты анткени жалпы маалымат каражаттары элди коркуткандай таратып атат. Анткени маалыматтардын, жаңылыктардын топ башында болуп тургандыгы, күн сайын адамдардын өлүп атканы, күн сайын ар мамлекеттерде жайылып атканы албетте адамдарды, элди коркутуп коет. Мисалы, болжол менен мындан 15 күн башта 50 мамлекетте жайылды деген маалымат чыккан. 10 күн өткөндө 107 мамлекетке тарады деген маалымат өттү. Элестетип көрүңүз, эми 10 күндүн ичинде 50дөн 107ге чыгып атат. 50дөн 107ге чыгып атат. Бул деген 60 мамлекетке жакын, 60 мамлекетке чейин 10 күндүн ичинде таратып атат деген маалымат чыкканда, албетте адам кооптонот да. Анан мынча адам ооруп калды, мынчасы каза болду, бул мамлекетке чыкты, эми бул мамлекетке чыкты деп эле мамлекеттердин, жуккан мамлекеттердин саны көбөйүп кеткенде дагы кооптонуу пайда болуп атат. Анын айынан азык-түлүк коопсуздугу пайда болду. Баягы базарларда, экономикада кооптонуу пайда болду. Бирок бир эле журналисттердин же массалык маалымат каражаттарынын эле тараткан маалыматтарынан сырткары жана социалдык тармак деген бар. Социалдык тармактар аркылуу дагы маалыматтар биринен бирине тарап, элди абдан кооптондуруп койду. Аны билесиздер, мисалы Баткенде чыгыптыр деп, кече жакында мына Таласта чыкты деген маалымат чыкты. Алар туура эмес маалымат тараткан экен, кечирим сурашты. Андан мурдараакта мына өзгөндө тарап кетти деп маалымат тарап кетип, элдин арасында канча дүрбөлөң болду. Ошол маалыматты жалган тамашалап коюп, ушундай болуп кетти деп кечирим сурап жумуштан кетти мисалы. Ошондуктан социалдык тармактар аркылуу дагы көп тарап кеткени элди кооптондуруп атат. Бул жерде дагы бир маселе бар. Эмне деген? Элди кооптонгонго, дүрбөлөңгө түшкөнгө жол бербей турган көңүл жубатарлык да маалыматтар бар. Ал кандай болуш керек? Ашкере кооптонуп алууга жол бербөө үчүн эмнелерди билүү керек деген маселе чыгып атат да. Ал мындай эле. Маалыматтарды алып алдым эле. Мисалы, дарыгерлер коронавирустан каза тапкандар сезондук грипптен аз кайтыш болуп атат, каза болуп атат деген. Мисалы, сезондук гриппте 10 адам өлсө дүйнө боюнча, ал бул коронавирустан 1% эле салыштырганда 1% эле болгондой болуп атат. Анан вирусту жуктуруп алгандардын жарымынан көбү 63 миңден ашууну, дээрлик 70 миңге жакын адам айыгып кеткени тууралуу маалыматтар аз берилип калып атат. Ошол эле менде мындай маалымат бар эле, мисалы, Кытайдагы 80 миңден ашык кишиге жетсе, аларга чейин айык электери 14 миңде экен, ал эми 60 миңдейи демек айыгып кеткен. Ошого маалымат басым болбой атат. Бул деген 77% айыгып кетти дегенге барабар да. Демек, кооптонбой койгонго дагы туура болот экен. Андан сырткары, болгариялык дарыгер коронавирус тууралуу мындай маалымат тараптыр. Анын жазган маалыматтарынан кийин эле аз өтпөй эле 2000ден ашык адам бөлүшүү болуптур. Мисалы дейт, бир оорудан, рактан дүйнө жүзү боюнча 26 миң бир күндө 26 миң адам өлөт дейт. Жүрөк ооруларынан 24 миң адамдан ашык өлөт дейт. Диабеттен 4300 адам өлүптүр бир күндө мисалы. Мындай
салыштыруу менен алганда бул коронавирустун жайылышы, анан кооптонуу мындай салыштырып келгенде анчалык немеге мындай кооптонгонго деле негиз жок болуп калат деп атышпайбы маалыматтачы. Анан жаш курактагылардан Кытайда жаш курактагылардан каза болгондор дээрлик нөлгө барабар деп атышат. Демек көп деле кооптонуунун деле кереги жок окшойт. Бирок тез жайылып атканы, дүйнөдө тез жайылып атканы, өздүк гигиенаны сактоо, кандайдыр бир ашыкча кыймылдарды жасабоого шарт түзөт деген ойдомун да. Жакшы бир эмелерди, үлгүлөрдү биз жанагы эле Япония, ошондой эле тез айыгып кеткен өлкөлөрдөн Түштүк Корея мисалы, мисал алсак болот да. Ошол эле Асанбек мырза айткандай эле бул көбүрөөк басым жасаганы ошол ооруп жугузуп каза тапкандан караганда айыгып кеткендерге көп басым жасаса болот. Анан биздин эң бир негизги максатыбыз бул жерде эгерде элде туура маалымат болсо, ошол маалыматты кайсыл тараптан укту, кимден укту, Асанбек мырза айткандай өзүнүн кошунасынан укту, социалдык кандай тармактардан укту, андан кийин туура маалыматты кайсыл жактан алды. Ошо эгерде туура маалымат болсо, орусда айтмакчы информирован вооружен дейт. Бул эч кандай эле дүрбөлөңгө салбаганга аракет кылат да. Мен кошумчам эми жалпылап айтканда биздин бул дүйнөгө тарап аткан вирустан биздин коргонуубуз мамлекет тарабынан аракет көрүлүп атат. Башка мамлекеттер сыяктуу эле көрүнүп атканы бул бир салыштыруу менен айта турган болсок, дүйнөдө 200дөн ашык мамлекет боло турган болсо, анын 113пү, азыр 113кө жетип атат. Ошончо мамлекетке тарап атат. Ошолчо тараганга убакытта дагы бизге келтирбей болушунча аракет кылып аткан биздин тиешелүү кызматтарга эл ыраазычылыгын деле айтыш керек да. Чек араны карап атышат мисалы, туурабы? Жакшыбы жаманбы дезинфекция иштерин жасап атышат, алдын алуу түшүндүрүү иштерин жасап атат. Ошонун арасында биздин жалпы амалдуу каражаттарынын ишмердүүлүгү дагы алдын алууга, элге маалымат таратууда, элди баягы санитардык гигиенаны сактатууга, маалымдоого салым кошуп атышат. Анан эл дагы анан түшүнүш керек. Ар бир адам жогоруда айткандай үлгү алыш керек. Үлгү алыш керек. Өздүк гигиенаны сактап, өзгөнү дагы сыйлаш керек. Жанагындай биздин менталитетибизге кирип калган салттарды утурумдук токтото туруш керек. Азыр дүйнөлүк спорттук оюндар токтоп турат. Дүйнөлүк эл футболдор токтоп турат. Көрүүчүсүз өткөрүлүпчү. Ошондой чоң иш чаралар болуп атканда эми жөнөкөй ашыкка же болбосо жана черный кассага, жакшылык жамандыкка барууну токтотуп тургула десе, мен да эртең хайп кылып неме алып жүрбөсүн, азыраак барууга деген ойда мындай чектөө киргизип туруу керек. Ар бир адам өзүнүн саламаттыгын ойлош керек, анан өзгөнүкүн дагы ойлош керек деген ойдомун да. Рахмат. Кызыл Ай коомуна биздин көрүүчүлөрдө кандайдыр бир суроолору болуп калса, же сиздерден кеңеш керек болуп калса, сиздерди кайсы даректер менен издеп таап алса болот? Улуттук Кызыл Ай коомунун Ош облустук өкүлчүлүгү Баялинова 3 көчөсүндө жайгашкан. Ал ориентир айтсак, бул Ош Нуру гостиницасынын бет маңдайында жайгашканбыз. Кандай суроолору болсо, ошол жерде келип кайтышсаңыздар болот. Андан сырткары бизде Facebook'та жана биздин сайттан эмне иш-чара кылып атабыз, кандай маалыматтар берип атабыз, ошол жерден кабар алса болот. Рахмат. Бүгүн биз коронавирустун оорусун алдын алуу жөнүндө сөз кылдык. Студиябыздын коноктору Асанбек Каракызуев, журналист, Кылымбүбү Раимова, Кызыл Ай коомунун кызматкери жана ушул эле уюмдун кызматкери Асан Дастандар келишти. Сиздерге
ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир чечилбей жаткан маселеңиздер болсо же биздин программабызга карата сунушуңуздар болсо, биздин даректерге кайрылсаңыздар болот. Өңүт программасы сиздерге кызмат кылууга дайыма даяр. Биздин программабыздын соңунда айтып кетелик, негизинен алганда дүрбөлөңгө салбаңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар жана айланадагы коомго урматтоо менен мамиле кылыңыздар. Кийинки көрүшкөнгөчө саламатта болуңуздар. Студияда мен Бегайым Садыкова болдум.